Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Балдар, жүзүңөрдөн ар дайым жылмаюу кетпесин. Бүгүн биз балдар тарбиялык саат өтөбүз. Тарбиялык саатыбыздын темасы жакшыга жанаш, жамандан адаш. Сабагыбыздын максаты жакшы адамдардын жакшы сапаттарын билип, жакшы адам болууга тарбияланабыз. Жарыгың чача бил деген темада чакан тарбиялык мааниси чоң чыгарма менен таанышабыз. Бир адам соода кылуу максатында шаардын ичинде дүкөн ачат. Ал адам соодага бүт дитин коюп, эч качан эч кимди алдабайт. Саткан тиричилик буюмдары да өтө кымбат эмес эле. Бул кылганы бат эле шаардын экинчи учуна. Андан кийин башка шаарларга да жетти. Акырындап туруктуу кардарлары көбөйүп, башка шаарларда да дүкөн ачып иштей баштайт. Жылдар өтүп, ар кайсы шаарда орун алган дүкөндөр тармагынын ээси болот. Ошентип, бул дүкөндөр тармагын башкарууну кайсы баласына берүү керектигин ойлонот. Акыры балдарын чакырып, балдарым, эми силердин бирөөңөр ушул дүкөндөр тармагын башкарууну колуңарга алышыңар керек. Бирок силер ага татыктуу экениңерди көргөзүшүңөр керек. Силер 100 сомдон акча алып, ага ушул үйдүн эң чоң бөлмөсүн толтура турган нерсе сатып алышыңар керек. Кечинде кимиңер тапшырманы так аткарып келсеңер, ошонуңар башкаруу укугуна ээ болосуңар дейт. Балдары бул чечимге макул болушат да, эртеси жөнөп кетишет. Кечинде атасынын алдына келишет. Биринчи уулу шаардын сыртындагы досунун чарбасына барып, 100 сомго 2 боо саман сатып алганын айтат. Аны алып келип бөлмөгө чачат. Бөлмөгө толук жетпей калат. Экинчи уулу жууркан жасаган адамга барып, 2 жаздык сатып алганын айтат. Аны ачып ичиндеги тооктун жүнүн чача баштайт. Бөлмөнүн ичи сапырылып, аппак болуп калат. Бирок ал да бөлмөгө жетпей калат. А сен эмне сатып алдың? Дейт атасы 3-чү уулуна суроо салып. Ал алгач 1-2 дүкөнгө бардым. Акчамды майдалаттым. 50 сомун жетимдер үйүнө бердим. 20 сомун садака бердим. 10 сомун өтө зарыл деп сурап келген досума карыз бердим. Калган 20 сомго болгону 2 нерсе алдым. 1 куто шереңке жана 1 шам дейт. Ал экөөнү алып чыгып шамды жагат. Ошол замат саманга, тооктун жүнүнө толбогон чоң бөлмө башынан аягына чейин жарык боло түшөт. Ошондо атасы баласына кайрылып: "Азамат уулум, сен менин айтканымды толук түшүнүпсүң. Жашоодо акчаны, аны менен бирге башка нерселерди да максаттуу, пайдалуу колдонсо болот. Бул дүкөндөр тармагын башкарууну сен колуңа аласың. Сен жашооңо жарык чачканды үйрөнүпсүң. Бул эң сонун" дейт. Мына балдар, биз дагы ушул чыгармадагы баладай болуп, жарыгыбызды башкаларга чача билишибиз керек. Жакшынын жарыгы жалпыга тиет демекчи, жарыгыбызды жалпыга тийгизе билишибиз керек. Кээ бир адамдар чөйрөнү өзгөртөт. Алар аралашкан адамдар арасында жаман адат азаят. Урушкандар жарашат, таарынышкандар табышат. Жалкоолор жанданып, караңгылар окуй баштайт. Эгер сен ошондой жакшылыктын жарчысы болсоң, анда сен эң мыкты адамсың. Демек, жакшы адамдар бар чөйрөнү тандайлы. Алардын асыл сапаттарын, кымбат касиеттери жана ооматы жугуп, шарапаты тийсин балдар. Эсиңе түй жана аткар. Аалымдарды жанда. Акылман
Элибиз айткандай, жакшыга жанаш, жамандан адаш. Бекерчиден безе кач, ушакчыдан көчө кач. Жакшы менен бир жүрсөң, жетесиң муратка. Жаман менен бир жүрсөң, каласың уятка. Демекчи, ар дайым жакшыларга жанашып, жамандан алыс бололу. Алсыздарды коргой билели. Жакшы сапаттарды айтып көрөлчү. Адамда кандай жакшы сапаттар бар? Эмгекчилдик, туура азаматсыңар. Жоомарттык, сылыктык, кичипейилдик, боорукерлик. Бул адамдагы эң жакшы сапаттар. Ушул сапаттарга ээ болсоңор, силер анда эң мыкты адам болосуңар деп айта алам. Ал эми жаман сапаттарды айтып көрөлү. Жалкоолук, өзүмчүлдүк, көрө албастык, ач көздүк. Бул адамдагы эң жаман сапаттар. Бул сапаттардан алыс бололу балдар. Бүгүнкү сабакта биз жакшы менен жаманды айырмалаганды, адамдагы жакшы сапаттарды үйрөнө алдык деп айта алам. Балдар, үйгө тапшырма. Жакшы бала деген класстер түзөсүңөр. Жакшы баланын сыпаттап жазасыңар. Сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.